Коногубуз менен тааныштыра кетсек, биздин студияда бүгүн Бактыгүл Маныбаева, психолог, коуч, тренер. Кош келипсиз. Бактыгүл эже. Чоң рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат. Негизи психологдун күнү графиги кандай? Эртең менен качада турасыз? Эртең менен эрте турганга аракет кылам. 7ге чейин. Бирок эскесте кыргызча окуп берет. Аябай чарчасам ооба, кыргызча окуп кетет. Адамбыз да. Психологдун жумушу аябаганда бир оор жумуштардын бири болуш керек. Анткени баары бир силер элдин көйгөйүн өзүңүздөргө тартып аласыздар да. Анан ошол нерсени кантип жеңесиздер? Негизи ушул нерсе мени аябай кызыктырат да. Кантип ушул нерсе менен энергияны кабыл алгандан кийин аларды чыгаруу жолдору барбы же ушундай атайын адамдар пайда болобу психолог? Ооба. Анткени биз сен айткандай адамдардын көйгөйүн чечкенге аракет кылабыз, бирок азыр жакшы мүмкүнчүлүк адамдар өзү каалап, өзү чечмейинче психолог жардам бере албай калдык. Анткени бул мурунку заманда мындай жасаш керек, андай жасаш керек десе, бул менин оюм болуп калгандыктан кардар аны жасай албайт. Же клиент. Азыр коуч деген жакшы нерсе чыкты, заманбап. Ал сиз келсеңиз өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп берип, чыгуу жолун өзүңүз табышыңыз керек. Мен жактан жардам, жакшы суроо, жакшы көңүл берүү. Анан ооба чарчоо убактары болот, биздин дагы кайка барып ким менен сүйлөшөбүз, ичибиздегини чыгарабыз, андай убакыттар да болот. Психолог болуп ар бир эле адам боло алабы же болбосо да ушул нерсеге баары бир шык керекпи? Ооба, шык керек деп ойлойм. Анткени психолог болуш үчүн абдан жакшы угуш керек адамды, адам менен бир ыргакта болуш керек. Силер адамдын темпераменттерин билесиңер да, алгандай личность типи дегендей. Анан көп эле адамдар психолог боло албайт. Бирок аракет кылса, угуп, билим алып, жөндөмдүү чыктарды өндүрсө болот деп ойлойм. Биздин бүгүнкү темабыз бакыт деген тема. Бактылуу болуш үчүн эмне кылыш керек сиздин оюңуз боюнча? Бул абдан жакшы суроо, баардык бул улуумун, кичүүмүн, балким кичинекей балдар деле бактылуу же бакыт болгонду каалашат. Бакыт деген азыр биз сиздер менен бул жерде отурабыз, бири-бирибизди көрүп атабыз. Бизди көптөгөн адамдар көрүп атат. Бул дагы бакыттын бир түрү да. Анан негизи психология боюнча бул бакыт жандын, дененин, физикалык ой, аң сезимдин биримдүүлүгү, гармония. Бирок мен ойлойм, мындай убакыт көп деле болбойт адамдарда. Анткени кээде денебиз ооруйт, кээде алсыз болобуз, кээде руханий жактан алсыз болобуз. Ошон үчүн мындай көп убакытта боло бербейт. Бирок биз ушу азыркы учур менен рахаттансак, ошо бакыт деп ойлойм мен. Бул нерсени көпчүлүк учурда угабыз да. Колуңда болгон нерсе менен бактылуу боло бил депчи. Бирок баары бир ошол нерсеге жетүү аябаганда татаал да. Ошол нерсени сезе билүү. Мисалы, баарыбыздын оюбузда бар да ушул нерсечи. Колумда бар, Кудайга шүгүр, ушуга деле бактылуу болуш керек. Бирок ошону билбейбиз да, кантип баары бир адам баласы жалпак тил менен айтканда бир аз ач көз болобуз да. Ооба. Туура айтасың, ооба. Ач көз. Анын үчүн мындай азыркы убакытта рахат алыш үчүн биз эмнеден баш тартышыбыз керек, көрө албаштан баш тартышыбыз керек. Кимди тиги улуу, сулуу, машинасы бар, үйү бар, жайы бар. Бирок биз билбейбиз да, ал адам ошо менен бактылуу болуп кеттиби. Биздин акылыбызда балким материалдык жак биз үчүн бакыт, бирок бул келген нерсе, кеткен нерсе. Азыр апалар же аталар көп убакыт ой балдарыбыз аман болсо ошого бактылуубуз дейт. Балдар бир убакта турмушка чыгышат, үйлөнүшөт, кетишет, алыс жакта болушат. Бул дагы боло турган нерсе да. Анан болгон нерсе балдарыбызды балким кое бергенди үйрөнүшүбүз керек, кыздарыбызды кое бергенди үйрөнүшүбүз керек. Бул улуу жашка чыгып эле үй жай куруп кеткенде эмес, кичинекей кезден ошону эркиндикке балдарыбызды үйрөтүшүбүз керек да. Биз көп убакыт айтабыз, ой бала эмне болду, машина бирдеме болуп кетти, бирок жүрөктөгү тынчтыкты биз тынч убакта гана кабыл алабыз. Ошо ишенип, азыркы убакта биз ушул жерде ушуну эле кыла алабыз, башка жакта боло албайбыз. Мен үй бүлөм менен боло албайм, силер башкалык кыла албайсыңар. Ошон үчүн ушуга аракет кылганыбыз жакшы да. Ар бир адамга мындай түшүнүп келиш керек да. Мен азыр ушул жерде болушум керек. Башка эч нерсе жасай албайм. Боло турган нерсе болот, болбогон нерсе болот. Ошондо бактылуу учурлар менен рахаттаныш керек, Негизи эле бүт жашооңдун баары бактылуу болуу бул болбойт.
Ооба. учурлар менен колдонуш керек турат. ооба ооба. Мен мындай суроо бергим келип турат да. Сизге көптөгөн кардарлар келет эмеспи? Анан жалпы жонунан азыр кандай маселе менен көбүн эсен сизге келип кайрылышат? Мен көбүнчө үй бүлөлөр менен иштейм. Казан аяк кагышат деген Кыргызстан бар эмеспи? Анан адамдар бири-бирин түшүнө албайт, үйлөндү, бүгүн жакшы, бир ай өттү, 2 ай өттү, анан түшүнбөстүктөр башталат. Ошондо көп убакта мага жаш жубайлар келет. Жаш жубайлар менен иштеген мага абдан жагат. Анткени жакшы мүмкүнчүлүк үй бүлөнү сактап калганга. Көбүнчө бизде кандай кыргыздарда кайнене, кайын журт, түшүнбөстүк, жоолук салыныш керек, салынбаш керек, калың бериш керек, алыш керек. Ошол проблемалар аркылуу көптөгөн көйгөй чыгат да. Бирок жаштары билиши керек, чыгуу жолу дайым бар. Бирок мен үйлөнүп элек жаштарды чакырып кетилеп, никеге чейин келсе, кеп кеңеш алса, оңоюраак болот да кийинки көйгөйлөрдү чечип кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк. Анан балдар менен көп убакта көйгөйлөр болот. Бирок балдар менен болгондо бул баары деле үй бүлө да. Үй бүлө менен чогуу иш аракет апарышыбыз керек. Апалар аракет кылып келишет, көп убакта аталар келишпейт. Эми баланын апасы караш керек, бул мага тиешесиз деген ошондой. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мындай үй бүлө биримдикке чакырып кетмекмин. Эгер ошондой көйгөй пайда болсо, эгер апасы аракет кылып, балдар аракет кылып келип атса, аталар да кошулса, мындай чыгуу жолу оңоюраак болмок да. Баары жалпы. Өзгөчө көйгөйлөр бар кардарлар келди эле. Балким жаш үй бүлө эмес, балким бала тууралуу темасын кайрып мындай кандайдыр бир өзгөчө темасы менен келди эле кардарлар. Биздин көп азыр көйгөйдүн баары эле эмне? Үй бүлө, акча, анан зависимость, көз карандылык. Көз карандылык менен келгендер дагы бар. Үй бүлөдө күйөөсү ичет, ал аркылуу көп проблема болот. Аякта да чыгуу жолу бар, бирок бул мындай баардык жактан болуш керек да. Атасы ичип атса, баласы, кызы, аялы жардам бериш керек. Кошуна, тегерекче жардам болуш керек да. Бир адам көйгөйдү чече албайт. Ошон үчүн комуз менен ошондо ар бир көйгөйдө биримдикке келиш керек экен. Ооба, туура айтасың дейм аял. Анан кызыктуу бир үй бүлө деп калдыңыз, анан бир суроо болуп атат да. Жалпы жонунан алтын эрежелер бар да. Мырза, эркек киши ал тапкыч, үй башчысы деген. Аял киши бул үй кожойкеси деген сыяктуучу. Анан бул нерсени азыркы учурга чейин карманыш керекпи же замандын талабына жараша бир аз өзгөртүү киргизиш керекпи? Айтор айтайын дегеним, балким ушундан дагы бир маселелер келип чыгат деген бир ой бар да. Сиздин оюңуз боюнча. Туура айтасың, биз көнүп калганбыз, көп убакта биз алсызбыз, эркек табыш керек, эркек баарын жасаш керек деп. Бирок биз аял катары жардамчы катары эркекке да жардам беришибиз керек. Азыр бизде заман ушундай болот, көп убакта аялдарга жумуштап, иштеп, аркы берки кылып кеткен оңоюраак, эркектерге кыйын. Бирок биз эркек канча тапты, эмне кылды, ага мен аял катары жардам беришим керек, аны шыктандырышым керек. Бүгүнкү күн менен жашоо бүтпөйт, эртең дагы жакшы убакыттар болот. Ошон үчүн биз ар бирибиз бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизге эркек адамдар көбүнчө алар урмат сыйды жакшы көрөт. Жакшы сыйлаганды. Биз таппаса мындай, андай деген аялдардын бизде ошондой ою бар да, бирок жок. Бүгүндөн эртеңки күн жакшы болот. Ошон үчүн чогуу аракет кылалы деп эркектерди шыктандырсак, эркектер да чогуу деңгээлге жетет. Ошон үчүн баягы заман түгөндү, аял эркек баарын табыш керек, эркек эркектей. Биз колдон келген жардамды берсек, эркек албетте жакшы деңгээлге көтөрүлөт. Ошол кандай сөздөрдү айтыш керек? Даярданып атасыңбы Бегим айы? Жок, негизинен. Абдан жакшы Бегим айы, ооба. Бул аябай эле мындай мактоо болуп кетпеш керек да. Бүгүн таап келди, эмне таап келди? Ошонусуна ыраазычылык келтирип. Бүгүн жолдошум мени бияка чейин жеткирип келе алган жок, бирок остановкага жеткирип келди, мен ошого ыраазымын. Ага ыраазычылык билем. Рахмат, мен ушул жака чейин жеткирипкөнүм макул. Бирок эртең жумушка чейин жеткирди. Ооба. Мүмкүнчүлүк болгондо ал жумушка чейин жеткирет. Бүгүн мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен ошого ыраазычылмын. Биринчи байлык жана ыраазы болгонду үйрөнүшүбүз керек да баарына. Баары анан салыштырганда билинет. Бирөөнүн машинасы жок,
тияка чейин жеткире албайт, бирөө жөө жүрөт, бирөө мындай жүрөт. Мен ошон үчүн жолдошума ыраазымын, мени аяка чейин жеткирип койду. Эмкиде силер мен балким эртең мененки эртеге келсем, бияка чейин силерге чейин жеткирип коймок да. Анан жасаган конкреттүү нерсеге ыраазычылык билдирүү. Жөн эле ал үйдө жатса минтип алып анан ой сен молодецсиң жата тур эмес. Анан ушуну жасадың, ушун үчүн сага ыраазычылык билдирем. Эртең менен турба, Кудайга шүгүр, мен сен турдук, бири-бирибизди көрдүк. Бүгүн сен үчүн жакшы күн болсун. Балдарыбызга деле ошону каалоо, бул мындай азыр позитивный деп атпайбызбы, жакшы. Эртең менен турганда эле турганыбызга ыраазычылык келтирип, бири-бирибизге ыраазычылык келтирсек, ошондон күн жакшы уланып кетет деп ойлойм да. Эркек кишиге эле эмес, башка негизи эле адамдардын ушул кандай мамилесинде мындай кылыш керек деп окудум да, психологдун айтымы боюнча. Бирдемке жасаса, анан акырына чейин жетпей, бирок эми аракет кылса, мындай айтыш керек экен. Сен азаматсың, сен сонун жасадың, бирок эмкиде мындай кылып койсоң, андан дагы сонун болот деп айтыш керек экен. Ошол туура нерсе. Туура айтасың. Анткени биз биринчи туура эмес жагын, муну аягына чыгарбай койдуң. Эмне минттиң деген үйрөнүп калганбыз да, бирок ушуну ушуга чейин жасадың, ошого рахмат. Эми балдарыбыз идиш аягын теңин жууду, үй шыпырылбай калды. Келгенде биз эмнени көрөбүз? Эмне үй жыйнаган жоксуң? Жок. Идиш аяк жууп коюп турсуң, эми үйдү шыпырып тазалап койсоң, аябай сонун болот эле дегенде бала шыктанат. Бул балдарга эмес, эркектерге, аялдарга. Маршруткада чогуу келип ал эже менен таанышып сүйлөшүп отуруп калдым. Ой, мен бул Орто Сай базарда мындай сатам, мындай соң келип тургансыз. Ой, жакшы, рахмат, келип турам. Бүгүн жакшы күн болсун сизге, соодаңыз жакшы болсун десем, ал аябай сүйүнүп алып кетти. Бир-эки остановка чогуу отуруп келдик. Ал адамга мындай шыктандыруу. Мен тааныбаган адам, бирок ага жакшы күн кааладым да. Анан ар бирибиз ушинтип аракет кылсак, үйдөн эмне күтүп отурбай, силер эртең менен келдиңер, бири-бириңерди шыктандырдыңар, маршруткада кетип баратабыз, автобуста кетип баратабыз, жумушка бардык. Ошо шыктандыруудан баштасак, же болбосо позитив, ошондо мындай күн жакшы уланат, анан бизде дагы баары жакшы болот деп ойлойм. Сонун. Бирок шыктандырат десе эле тааныбаган кишинин жанына барып эле сүйлөй бергенде эле туура эмес болуш керек бир жерде. жерде. Айтасың, көрдүңбү? Адамдар жана сен жакшы суроо бербедиң, баары эле адамдар психолог боло алабы деп. Менин күчтүү жагым, мен адам менен бат тааныша алам, бат шыктандырам, санастыруу дейт да, чогуу бир ыргактуу боло алам. Тааныбаган кишиге барып алып, бүгүн жумушуң жакшы болсун десе таң калат болуш керек. Сен менин жашоомду каяктан билесиң деп. Ооба, ага чейин тааныш керек, этаптар болуш керек. Андан кийин анан сөз баштасак болот да. Сүйлөй берсек, бул тема аябаганда 2-3 саатка созулуп кетчү бир темалардын бири окшойт. Бактыгүл айым, өзүңүз тууралуу бир маалымат бере кетпейсизби? Канча болду иштеп жатканыңызга, өзүңүздү кантип таптыңыз бул жаатта дегендей? Абдан жакшы. Мен жолдошум бар, 3 балам бар. Мен абдан бактылуу адаммын деп ойлойм өзүмдү. Ооба, изденүү керек. Сен бактылуулуктун да бир себеби жасап аткан ишиңен ошо мен ушу мен үчүн жагат, мен ушуну жакшы жасай алам дегенди билсең жакшы. Мен өзүм негизи тарых факультетин бүткөм, биздин улуттук университетте. Экинчи кесибим бухгалтер, үчүнчү кесибим ушу психолог, коуч, тренер. Ооба, айланып келип, издеген табат дегендей, мен өсмө жаккан нерсени таптым. Бул мага абдан жагат. Мугалим болуп такыр иштеген жокмун, бухгалтер болуп көп убакыт иштедим. Азыркы мындай изденип тапкан нерсе мен үчүн абдан жакшы. Мен көп адамдарга мындай жардам бере алам деп ойлойм да. Мен сүйлөшкөн адамдар өздөрү аркылуу чыгуу жолун табат. Мен үчүн бул абдан жакшы. Бул мен үчүн да бакыт. Кимдердин жашоосунда мындай ар бир адам өзүн таба билүүсү аябай олуттуу нерселердин бири. Сизге чоң рахмат, Бактыгүл. Негизи убакыт бир аз ченемдүү болуп калды, бирок кийинки алдыңкы күндөрү балким дагы бир эфирге келип берсеңиз, бул теманы кененирээк ачат болушуңуз керек. Чоң рахмат силерге, ийгилик силерге. Сизге рахмат. Сиздер биздерден алыстабаңыздар. Биздин бүгүн студиябызда Бактыгүл Маныбаева, психолог, коуч, тренер болду. Темамызды улантабыз алда карай.